Айдындар жана мырзалар, кезектеги сатылуучу батир өз бир бөлмөлүү батир ПСО вариантында 3-кабатта жайгашкан. Так дарегин айтып кете турган болсок, Касымбеков көчөсү 8Г/20 дарегинде жайгашкан. Куруучу компаниясы Достук Групп. Ал эми турак жай Акбата 1 дарегинде жайгашкан. Үйдүн айланасында бала бакча, мектептер жайгашкан. Коомдук транспорттор тынымсыз жүрүп турат. Жашыл зоналары каралган албетте. Балдар ойноо үчүн аянтчалар дагы курулуп жатат. Үйдү ремонтко баштай берсеңиз болот, ремонтко берилген. Анда эмесе батирге келе турган болсок, көрүп турасыздар, сапаты боюнча эч кандай күмөн болбош керек. Эки лифт коюлат, бири жүк ташуу үчүн, бирөө жүргүнчүлөрдү ташыш үчүн. Өрт коопсуздуктары толугу менен алдын алынган, көрүп турасыздар. Пожар боюнча абдан жакшы, сапа, көңүлдүү буруптур. Айрым коңшуларыңыз ремонттон башташкан. 1-2 айдан кийин кирип жашап дагы башташат. Мынакей көрүп турасыздар, электр щиттери дагы абдан жогорку сапатта. Батирге келе турган болсок, батирдин эшиктери оор эшиктен, брондолгон эшик. Мынакей бисмилла деп батирге келе турган болсок, батирибиздин жалпы аянты 43, чекит 66 квадрат метрди түзүп калат. Сапаты боюнча эч кандай күмөнүбүз жок, сапаттары дагы жакшы. Батирге келе турган болсок, коопсуздук үчүн, өрт коопсуздуктарын алдын алуу үчүн дагы бардык чаралары көрүлгөн. Эшиктен бет маңдай кирип келгенде конок бөлмөсү, ашкана бөлмөсү, оң жакта жуунуп таратуучу бөлмөсү, сол жакта даараткана бөлмөсү жайгаштырылган. Алгачкы бөлмөлөргө башпай турган болсок, оң жактан баштайлычы. Оң жакка башпай турган болсок, жуунуп таратуучу бөлмөсүнө суу түткүчөлөр да толугу менен тартылган, көрүп турасыздар. Жуунуп таратуучу бөлмөсү, бул жерге кир жуучу машинасы, кол жууй турган жайлары ээн эркин кенен баткыдай. Кийинки бөлмөбүз Айнар сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөсүнө дагы газ түткүчөлөр толугу менен тартылган, желдетүү системалары каралган. Бетондордун балдары дагы жакшы, көрүп турасыздар. Бөлмөнүн терезелери күн батыш тарапты карап турат. Бул жакта болжолду жол тарапты ала берсеңиздер болот. Эл базар бул жерде, Эл базар деген маркетти баарыңыздар билсеңиздер керек. Болжолду ушул жерде ала берсеңиздер болот. Жылуулук системаларынын ордулары да толугу менен каралган, көрүп турасыздар. Шыбагы бүткөн, полу бүткөн. Болгону кирип, ремонттон өткөрүп жашап баштасаңыз болот. Ушул эле бөлмөгө да жанаша жайгашкан биздин кийинки бөлмөбүз, конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнө 15-20 адам ээн эркин батат. Бөлмөнүн терезеси күн батыш тарапты карап турат. Түштөн кийин күн ушул жака тиет. Кондиционердин жайы дагы каралган, көрүп турасыздар. Үйдүн сырты толугу менен жылууланган. Кышында эч кандай муздак болбойт. Андан сырткары тест дагы ушул эле жерде барыңыздарга маалым болсо керек. Үй толугу менен борбордук коммуникациялар уланат, суу, свет, газ, канализация. Бул жерде бетондордун абалдарын деле мен айтпасам деле көрүп турсаңыздар керек. 2 метрге тетеги болуп калат. Акыркы бөлмөгө башпай турган болсок, тараткана бөлмөсү. Бул жакта дагы шарттары толугу менен тосулган. Мынакей көрүп турасыздар, бардык чаралары көрүлгөн. Бөлмөнү алып туруп оңдоп түзөөдөн өткөрүп сатып жиберсеңиз дагы албетте пайдасына сатасыз. Эгер кааласаңыз оңдоп түзөй турган ustalar деле бар, таныш ustalar, аларды деле салып кое турган болсоңуз, 1-2 айдан кийин кааласаңыз сатып жиберсеңиз деле кайра өзүбүз сатып бергенге толугу менен дайынбыз. Батирдин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, ар бир метр квадраты $1050 менен бааланууда. Буну сомго дагы көбөйтүп көрөлү, 1050-ти көбөйтөлү 43/66-га. 43/66-га көбөйтө турган болсок, батирдин жалпы наркы $45.843 түзүп калат экен. Болжолдуу түрдө дагы көбөйтөлү. Болжолдуу түрдө көбөйтө турган болсок, 4 миллион сомдон тегерегинде болуп калат экен. Мындан да бир аз кем болот. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алып калсаңыз, 0226 315 315 номуруна кайрылсаңыз болот. Эгерде арзаныраак, будан дагы арзаныраак үйлөрдү издеп жүргөн болсоңуз, ушул эле номурга байлансаңыз, кененирээк түшүндүрүп берет, же болбосо арзаныраак варианттарды көргөзөт. Ипотека жөнүндө дагы маалымат алып калсаңыз, ушул эле номурларга байланышыңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум.